Assalamu alaikum урматтуу жалпы биздин көрөрмандар. Билесиздер, буга чейин 5 срок праваларды 1 жыл аралыгында акысыз алмаштырса болот деп өкмөт тарабынан маалымат берилди эле. Бирок тилекке каршы кече жакында кайрадан маалымат чыгарды. 31 августтан ары кайрадан платный болот деп чыгарып койду. Эми ошого мына караңыздар, элдер, бүт аксакалдар, чоң улуу мындай кишилердин баардыгы келип, бул жер кайрадан мурдагыдан өткөн очередь болуп кетти. Эми бул жердеги жетекчиликтен азыр маалымат алып беребиз. Андан сырткары бул жерден келген аксакалдардан дагы маалымат алып беребиз. Жүрүңүз. Узартабы экен. Я. Биринчи артабы экен. Үшүнчү адам кантип бүтөт? Ошо мына кайрылсаңыз болот. Үнүңүздөрдү жеткирели элге. Ода кимге неме болсо үшүнчү адам турабыз азыр. Ону дагы узартышыбыз керек де. Ошо сизге баягы 1 жыл аралыгында алмаштырса болот деген үчүн келбей жүрдүңүз эле, туурабы? Эртең 31 августта бүтөт деген үчүн эми кайрадан келдиңиз. То есть мартта 31 март. Эмалык иштарап төлөбөгөн, төлөй албагандар көп да ошого узартыш керек, э? Узартыш керек. Дагы убакыт бериш керек ушунча. Элге азыр кантип алабыз ушу немеде азыр. Болду, рахмат. Азыр бул жерде мындай болуп атат да. Элдин талабы бир эле. Буга чейин 1 жыл бою жыл аралыгында акысыз болот деди эле. Анан кайтып кетип эле 31 марттан акчалуу болот, андан ары акчалуу болот деди дагы 31 март бүтө турган күнү деп койду да. Ошого элдин баардыгы мына аксакалдарды көрүп атасыңар мына. Бүт мына бу жактарды көрсөңөр мына отургандардын баардыгы аксакалдар. Ооба, сиздер праваны алмаштырганы келдиңиздерби? Баягы 31 августка мартка чейин алмаштырып алайын деп келдиңиздер да, баягы бесплатный да. Андан ары платный болот деди. Негизи ага чейин неге келбей жүрдүңүздөр эле? Келип атканбыз буга деп. Келсе көчөбүз 1 жыл бар, не өчүптө күтүп турасыңар, ондан көрө 1 жылдын ичинде алмаштырсаңар болот деп. Бесплатный деген, 1 жыл. Бесплатный деген. Ошол нерсени кеңири көзү ток жүрдүк эле. Анан кече мына телевизордон объявление кылгандан кийин бутурап калдык. Үлгүрүп калайлык деп. Ошол эле. Баягы неме келбегиле өшүп пайдат эле түгөнбөйт, ошондо деле ала бересиңер деп өкмөт өзү айтты. Ошо өзү айтты эле. Эми азыр эмне болуп атат эми? Эми көрүп атасың го деле болуп атканын. Эл жалдап атат да. Эл алдап атат. Карапайым эл ишин ташап келип атат. Кайда барып кетип атабыз. Иштен калып атат баардыгы. Эл алдамай болуп калды. Бир сөзүндө туруш керек да. Туура. İşten kalıp bir gün geçke üşümen uğrağız. Murda aytıp koysa uşumalga derdi. Ол азыр жетпейт да ушунча адам. Мисалы азыр 200-300 өчөрүт болуп атат да. А бул ушунча адам ол 1-2 күндө бүтпөйт да бул. Бүтпөйт. Эң канча 161 экен, а? Андан ары дагы бар да. Men жетеби жокмун. Мынаны карагыла. 395 дейт. Мынаны караңыз. Жетеби жетпейди билбейм. Сиз праваны алмаштырасыз. Алмаштырам. 411 бар экен, мынаны караңыз. Бериңчи. Мына 411-чи очередь экен. Эми караңыз. Мына 410 экен. Бул жакта болсо эми 161ге келиптир азырчы. Саат канча болду? Саатты көрсөтүлөчү? 2 болду. Саат 2 болуптур. Мына кара көрсөтүлөчү. 3 болуптур. Эми саат 3 болсо, мындан ары дагы бир 5ке чейин 20 адамды өткөрсүн. Калганы эмне болот эми? Же түнү менен иштеп алмаштырып береби? Saat 5'ke derler işte etken. Канчага чейин? 5'ke. Oşan bilip Эми эртеси келсеңер, мына 395 деген талонуңар жарабайт. Кайрадан башынан талон аласыңар. Болду. Азыр эми бияктан жетекчисин чакырып бир маалымат алып берейин, а? Макул десеңиздер. Кызылдабай турайлы, а? Болду. Эмне болуп атат азыр? Начальник өчөктө. Начальник ошакта турабы? Анда сиз азыр бу жерде эмнеге колуп атасыз элдин баардыгын? База коюп атам. Базага коюп атасыз. Коридордобу? Коридордо эмес, мына чогултуп кирип, мына жака алып кетип. Кирип көрсөтүңчү. Бияка. Базага киргизип атам. Базага алып киргенсиң. Буларды чык деп атпайсызбы, ошого сурап атам. Мен базага киргизип, буякта баардыгы келип, мен топогон. Бияка кирип кетип атабы? Болду, анда сиз ошол жагын карап туруңуз. Жетекчи барбы биякта? Жетекчи буякта. Мына жетекчи, айтыңыз. Адамдын баары кирип алгандар. Мунаны коюп турайын, ушул жерге эле. Саламатсыз. Аксакалдар угуп коюңуздар. Мына форма 83 керекпи, керек эмеспи деген маалыматты мына ушул унаа ишканасынын жетекчиси өзү жооп берет. Так, мына срогу жок правалар бар. Биякта мөөнөтү жок. Мөөнөтү жок праваларга 083 деген медициналык справка, медициналык эме, поликлиникадан алынды. Анын кереги жок. Бул жагында срогу барларга, срогу жазылганы, көргөзүлгөн, мөөнөтү көргөзүлгөндөргө туугандар. Справканы аласыздар, өзүңүздөрдүн поликлиникаңыздардан, анан жанагы күбөлүктөрүңөрдү алып келишиңиздер.
Kölükтеріңізді таппасаңыздар, дағы келіңіздер. Справка бергені hareket кылабыз. Дағы bir жолдарын табып бүтүп беребиз. Хорошо? Ошол. Очередь бардығы мына мобильный МВС деген бұл үйінен очередь алғандар, бұлар да кезегі менен шақырылады. Бұл жақта көріп тұрсыздар, талонсыз ешкім тейлемейді, талоны менен тейлеп жасайбыз. Просто бұл жерде көпчүлүк болгонуңуздар, азыр мына 165-ке жетсе, бұл жерде 265 дагы турасыздар да, сыртта туруп туруңуздар десек, мына 290 дагы сиз берде турасыз. Сиз эшикте сейилдеп, отурушта отуруп турсаңыз, 1-2 саатта кирип, кайсы очередь болду, келди экен, кезек деп беришиңиз керек да. Бүгүн жетет сиздерге буйрса. Талантке азыр мына вопрос болуп атат да. Азыр мына 410 дегендер да бар экен. Азыр 170 бир нерсе кириптир. Бардығын тейлейбиз. Азыр мисалы бүгүн канчага чейин иштейсиздер мисалы? Бүгүн акыр так, бүгүн иштейбиз мына. Барын тейлейбиз. Түнү да иштейсиздер. Жок, түнү менен иштей албайт. Мына 413 экен. Тейлейбиз силердин барыңыздарды. Давайте кезек менен тез кирейли, барын бүтүрөбүз. Мына талантке. Баары бирдей. Мына талон бүгүн жетишпей калса, эртеңкиге жарайбы, жарабайбы? Жок, жарабайт. Эртеңкиге жарабайт. Жарабайт. Анда кандай болот анда? Эртең айрадан келип очерт алабы. Мени карасаңыз талантке. Жок, суроо жок. Жок, албайсың. Талантке. Бүгүн акыркы клиентке чейин иштеп, тейлейбиз барын деп атабыз го. Жок, мына талон азыр мисалы бүгүн жетишпесе, эртең жарабайт. Жетишет бүгүн. Жок, жарабайт. Жок, азыр мына талон берилгендердин бардыгын бүтүрүп анан кетесиздерби? Бүгүн бүтүрүп кетебиз бар. Болду, анда ушул жерден жумуш убактысы канчада бүтөт өзү? 5теби? 5те бүтөт. 5те бүтсө, 5,5 бүтсө, сиздердики бүтүрүп андан кийин кетишет экен. Өзү талант ака жетекчи өзү айтып атат. Жетекчи биякта. Мына ошону айтып атат азыр. Ошону айтты, азыр мына жооп берди. Эч кыжаат болбоңуздар, баарыңыздар тейлеп кетиребиз деп атабыз го. Onda peşkeçen üstüne gitmeyeceğiz. 5тен ары дагы бүтүрөт экен. Сотрудниктер иштейт экен. Бүтүрөт деди, өзү бүтүрөм деди. Болду, эмоцияга алдырбай, ызылдабай туруп турасыздар. Мына жетекчиси өзү айтып атат, бүтүрүп берет. İşte bak kamyon az eken de kara şu adam. Азыр бул жерде чындыгында адамдар өтө көп. Адамдар өтө көп. Сотрудниктер деле жетишпей калат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бул маалымат өтө короткий убакта чыгып калды. 31 деп койду, уже элдин бардыгы акысыз алмаштырайын деп келип калды. Азыр неме деди мунаны? Бул 413 очередке чейин бүтүрөбүз. Бүтүрмөй сайын кетпейбиз деди жетекчиси. 90 saat 5-6 olup geçseydi. 5,5'a çeyin. 5,5 чейин иштешет. Деген уада verdi. Yok. Ülgürübey. Ülgürübey dedi. Şu atam, adam tünü menen işte bütüren bir atam. Bugün bitireyim dedi. Бүгүн бүтүрөм деди. Anam mı? Азыр эми көпчүлүк 5,5да жумуш бүтөт экен аба. Бирок бул жетекчиси айтып атат, сотрудниктерди калтырабыз деп атат. Бүтүргөнгө аракет кылабыз деп атат. Эми буларда жаңыдан право алып аткандар да бар да. Eski pravаны жаңылагандан сырткары жаңы право алып аткандар бар. Ошон үчүн дагы очередь көп болуп атат. Эми бир аз күтөбүз эми. Эми урматтуу мекендештер, биз колдон келишинче чалдырып бергенге аракет кылдык. Өзүңүздөр билип, алдын ала түндүктөн очередь алып койсоңор, мындай очередте туруп ызылдабайсыңар, түндүк аркылуу келесиңер, саатыңарга карап кирип кете бересиңер. Азыр эми мунун бардыгын бүтүрөм деди. Көрөбүз эми кечирээк. Результат барбы жокпу текшерип